азыр эмес, бир 10 жылдан кийин балким парламентаризм кайта келет Кыргызстанга. Ушу региондо биз өзүнчө эле бир пионер өлкөбүз, өзүң башында айтып кеткендей. Мына биз парламентаризмге буруп дүйнө жүзүнүн баарын алкышына ээ болгонбуз. Жаштар келип атат мына сахнага. Саясий сахнада жалаң жаштар. Саясий каржылоо деген бул бизде такыр баягы дың жерде, такыр биз ошол жака баспай атабыз. Мына биз 10% берип атат Кумтор деп сыйынып атабыз го Кумторго. Мына четтен келип аткан ушул жерде Бишкекте отурган 10 чакты батыштын, ошол эле чыгыштын, мейли Япония, мейли Корея ошолордун элчилери отурат. Ушу жалпы бизде 10%. Мен алардын аялдарына, балдарына кайрылат элем. Могу атаңар окусун бул мындай китептерди. Билсин бул парламентке барганда жөн эле унчукпай, балыктай болуп отурбай. Жаңы конституция боюнча статус деген калып атат. Экс-президенттин статусу калып атат. Мен айтат элем, мен ага жулунган жок болчумун, ал мага берилген. Сен мына Украинанын баары эле ошондой, Казакстандын, Армения баары эле ушундай да. Бирок бизде Кыргызстанда башкача көрөбүз бул маселени, башкача ойлонобуз десе эл. Мына азыркы конституциядан анда ошол статус дегенди алып салыш керек. Мен 80 миңди аламын, 80 миңдин ошо мен дагы бир нерсени айтып коет элем. Ушуга жакын акчаларды бая күнү 150 генералдар тизмесин берди го. Ушулордун баары эле ушундай эле акчаны алышат. Мен өзүм абдан жеңил сезем. Анткени мен ал акчаны өзүм эле жеп, өзүм эле жыргап, шуба анан бир сонун көнөктөрдү алып аткан киши эмесмин. Агартууга жумшап аткансызды. Мен ошо фондту кармап, ошо фондту да канча керектүүлүктөрүн жаап, ошентип жүргөнүм. Менде эле алып аткан адамдар, алар үйүндө эле отурат го чай ичип. Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү кезектеги мейманыбыз экс-президент Роза Отунбаева, алып баруучу мен Жадаткыр О Шакир. Көрсөтүүбүздүн аталышы 120. Эже, бүгүнкү күндө эл, жаштар өзгөчө абдан ийкемдүү. Бир нерсеге, чырт эткен нерсеге маалымат селинде аларга тандоо, альтернативалык тандоо толтурат. Андыктан сиз экөөбүздүн маегибиз аларга да кызык болсун, коомдук баардык катмарга. Бүгүнкү сурообуз ошол демократия институттарын кантип калыптандыра албай келатабыз. Парламентаризм идеясы 2010 жылы Кыргызстан эл аралык коомчулукка бир жакшы жөрөлгөнү баштагандай, Борбор Азиядагы бир жаңы саамалыктай болуп, бизге ишенкиребегендер болду, ишенгендер болду, үмүт арткандар. Бирок кайсынысы реалдуу чындыкка айланды. Ошол бизге баягы кандай мындай сетиркөө менен караган Россия өзгөчө мындай бизге эрте экенин айтты эле да. Ошолордун басым кысымы менен биз парламентаризмди кура алган жокпузбу же чын эле бышып жетилек элек беле коом, саясий топтор? Бар эле бар бунун ичинде, бирок такыр эле парламентаризм урады, болбойт, келечеги жок дегенге мен макул эмесмин, такыр макул эмесмин. Мен ойлойм, мына азыркы деле бийликтин өкүлдөрү айтып атышат. Бу азыр эмес, бир 10 жылдан кийин балким парламентаризм кайта келет Кыргызстанга. Азыр болсо ушу эрте болуп атат деген мааниде. Бирок жалпысынан мындай бир абдан көп ушундай идеялар таңгуланып атат биздин коомго. Ошо кедей жакыр өлкөдө демократия болбойт. Же болбосо мына биз ошо такыр эле парламентаризмге бара турган келечегибиз жок деген. Ушул пикирди так сиздин шакиртиңиз Эдил Байсалов айтып атканды күтүүбүз болуп атат да. Мындай да, мына Эдил деле өзүнчө балким Кыргызстанга жан тартып аткандыр. Бирок мен айтат элем, Эдил көптү билет дүйнө жүзү жөнүндө. Мына Индия миллиард 300 миңден кем эмес өлкө дүйнө жүзүндө, эң көп элдүү.
ушуларда собственно эле демократия болуп атпайбы? Ушулардын баарын ошо миллиард 300'дү демократия жолу менен эле бүгүн өнүктүрүп атат. Причем экономика жагынан да булар абдан катуу келе жатышат. Муну эч ким тааный албайт. Эми Индия бери жакта калсын, эми ал болсо түпкүлүү мына акыркы 50 жылдан бери, 60 жылдан бери демократия болуп келатат. А мына могу Бразилия, Индонезия деген өлкөлөрдүн баары чоң мына ошол эле Түштүк Африка деген өлкөлөр, булардын баары мына ушундай демократияга буруп кетишти да, собственно бүгүн демократияны өстүрүп өрчүп келе жаткан өлкөлөр. Макул, Эдил Байсаловдун логикасы боюнча кедей өлкөлөрдө демократия курууга мүмкүн эмес экен. Ошол эле убакта Кыргызстандын бүгүнкү казынасы жарды болуп турганда күч органдары мындай авторитардык бийликти орнотуш үчүн дагы каржы керек да. Күч органдарына, милицияларга баарын каржылап турганга, бийликтин баягы кара көздүн карегинде сактоогочу бул жагы деле бар да. Маселен, ошо диктатура орнотобуз десек деле акча керек да. Анын баарын эле шылтоо ошол баягы мындай айтканда ашкере кошоматчылыкка. Эми биз темага эле кирбейлиби да? Макул, келиңиз. Анан мен ойлоп атам, мына биз үчүн азыр мына референдум аркылуу жаңы конституция кирсе, демек биз ойлонушубуз керек да, баарыбыз коом. Муну менен бүтпөйт да биздин өнүгүүбүз, саясий өнүгүүбүз. Биз ойлонушубуз керек, келечек кандай болот экен. Биз ошо дүйнө жүзүнөн калбай эле, анан ошо региондо биз өзүнчө эле бир пионер өлкөбүз, өзүң башында айтып кеткендей, мына биз парламентаризмге буруп дүйнө жүзүнүн баардын алкышына ээ болгонбуз. Азыр деле ушу бизде биздин өнүгүүбүздү карап аткан элдер толуп атат, мына демократиялык өлкөлөрүбүзчө. Ошондуктан мына биз өзүбүздүн өлкөбүздү ушул жөнүндө ойлонушубуз керек. Бул кандай кетет биздин мына азыркы бийлик деле бул жөнүндө кабатыр болуш керек. Кандай болот экен? Бул мына бул конституциянын негизиндеги өнүгүүнүн натыйжалары кандай болот? Андан нары биз кантип жүрүшүбүз керек. Анан мен сага айтайын, сен жана жаштарды айтып кеттиң башында. Азыр жаштар келип атат мына сахнага. Саясий сахнада жалаң жаштар. Мына шаардагы өзгөчө биз эми шаарда жашайбыз, көрүп атабыз, башка область, райондордо деле жаштар чыкты авансценага. Аларды эл мына элдин мүдөөсү ушундай болду. Жаштар келсин саясатка деп. Ошолордун баары. Эми мына бүгүнкү өрчүй турган саясат бул ошол жаштар үчүн болуш керек. Бул жаштар болсо кандай келечекти көрөт экен алдында деп ушул жөнүндө болуш керек. Ошон үчүн мына дүйнө жүзүндө эми биз айтабыз, бүгүн демократиянын рецессиясы мартка кетиши болуп атат да дүйнө жүзү боюнча негизи. Азыр оңчулдар сценага чыгып, ошолор көп Европа өлкөлөрүндө да ошолор башында туруп атат. Бирок ошого карабай демократиялык өнүгүү болуп атканына биз баарыбыз күбөбүз. Мен ойлойт элем, мына бизде Кыргызстанда мен мисалы ушуга ойлоном, ушул жөнүндө саясий партияларды биз өнүктүрө беришибиз керек. Ушул конституция менен биз келечекти көрөбүз десек, демек анда саясий өнүгүүдүн келечеги бул ошо саясий партияларда. Мына 45-90 адамдык парламент деп туруп, баягы конституциялык кеңешме ошондой бир чечимге туюмга келбеди беле. Бирок мен ойлойм, бизде сөзсүз бул пропорционалдык шайлоо, саясий партиялар күчтүү болсо, биздин келечегибиз мындай бир, бул
ар бир баягы аймактан бир депутат чыкканда эсиңде барбы баягы 2005 жылкы эркек парламенти? Ушулар капчыктуу эле адамдар келбеди эле парламентке. А биздин элдин кызыкчылыгы, улуттун кызыкчылыгы ошолордун эле көз карашы менен чектелбейт да. Саясий партиялар булар болсо саясий ориентацияны берет. Мейли вертикаль болсун, мейли горизонталь болсун, булар болсо элдин баарын кошот. Анан ошо партиялар болсо бири-бири менен мындай бир конкуренция болуп турганда, ошондо биздин улуттун идеологиясы, улуттун жолу ошол аркылуу түптөлөт. Бүгүн сен президенттин алдында кандай гана группаны отургузбайм, президент да бир партияга таандуу да, ала бир саясий топко. Негизи партиялардын көз караштары өтө маанилүү деп мен дагы бир жолу айтып кетет элем. Дүйнө жүзүндө карап көрсөңөр, эң өнүккөн, эң мындай бир алдыда бараткан өлкөлөр булар сөзсүз ошентип парламентаризмдин болсо баягы вагондору, поезддери, бул болсо ошо партиялар, ошонун гана негизинде өнүгөт, жүрөт дегендей. Ошон үчүн бизде айтып атат, мына 30 жылдан бери эчтеке чыккан жок, эчтеке болгон жок. Слушайте, бизге 30 жыл болсо, мына ошол атамекен болобу, социал-демократиялык эң эле мындай партиялар 30 жыл болсо, мына могу Германиянын социал-демократтар партиясы 160 жыл. 160 жыл. Эми биз өзүбүздүн тарыхыбызды өтүшүбүз керек экен да. Bizde de şu biz eştekeni жаза аткан жокпуз, өн бир башка дүйнөлүк өнүгүүгө өн болуп аткан. Биз ошолордо эле нерселердин баарын табигый процессти эле басып баратабыз. Биз баягы мамлекет үчүн 30 жыл деген бул жанагы тамтың баскан баланын өмүрүндөй эле да. Биз жаңыдан төрөлгөн бала тушоосу кесилген, чалынып отургандай эле. Биз жөн эле чыйпыйыбыз чыгып, жөн эле бир кыйсыпыр болуп атабыз деп ойлойм да. Бул акыркы чекит эмес. Анан бирок ушул жарым өлүк демократия болбой турган, жарым өлүк авторитаризм болбой турган жолдон канткенде чыгабыз? Эми чындан эле чыдамдуулук да керек экен. Мына карабайсыңбы? Эми ошол 30 жылда мен баягы бир атайын Сингапурдун китепти Ли Куан Юнун тарыхын дагы бир карап чыктым да. Ошо 30 жыл мурун аларда деле абдан көп кыйынчылык болгон болчу. Жанындагы булар Малайзия болчу да, анда Сингапур эмес, Малайзия болчу. Жок, эми мен азыр немени айтып атам, Малайзиянын тарыхын айтып атам. Сингапурдун өзүнүн да самостоятельный тарыхы да болду. Бирок ошондо да буларда жанагы расалык кагылышуулар болуп атты. Буларда абдан көп мындай бир диний катаклизмдер абдан көп ушундай кагышуулар болуп атты. Демек, биз ошо бир паста эле болуп калбайт экен да, бир паста эле да. Эми сөзсүз мына жанагы биз башында айтып кеткендей, катуу башкаруу, бир адамга жоопкерчилик деп азыр көп айтылат ошол жөнүндө. Ошентип отуруп биз бир деңгээлге келишибиз керек экен. Бирок демократия деген баары бир өтө маанилүү болуп атат. Мына мисалы карасаңар, өлкөлөрдүн баары демократия. Жок, мына мен мисалы Беларусьту эле алгылачы. Беларусьту. Эми мына 30 жылдан бери, азыр быйылкы 30 жылдыгын булар болсо эле даңгырап өткөрмөй болчу да. Мына биз эч бир заводду кыйраткан, бузган жокпуз. Биз болсо мына биздин жашоо деңгээлибиз өйдө Россиядан да ашып кетет керек болсо. Бизде болсо мына баары жумушка барат, эртең менен саат 9-да 6-да кетет дегенде. Эмне болду аягында? Адамдарга ошо эркиндик керек экен, демократия керек экен.
мына былтыркы 9 августтан кийин ошо шайлоодон кийин баары бузулбадыбы? Азыр кайрада башташты жанданып. Мен айтып аткан сөзүмдүн маңызы ушул да. Бул демократия деген, эркиндик деген, бул ошо бир баягы Эркин элдин муктаждыгын жаратат өзүнүн өзү. да, бул болсо адамдардын жашоосуна бул өтө маанилүү экен да. Жалаң эле ошо экономика менен тойбойт экен да адам. Демек, мен эми алыскы мисалдарды келтирген жокмун. Мына биздин ушул эле мисалды карап көрсөңөр. Демек, биз туура эле жол менен баратабыз. Эркиндик биз үчүн маанилүү. Эл аралык коомчулукта Кыргызстандын ролун айталы анда. Бүгүнкү күндө колдоо таппай калды десек болобу Кыргызстанда эл аралык уюмдардан? Жок, антисе болбойт. Мен оюмча ар бир өлкөдө абдан эле ушундай ар кандай өзгөрүүлөр болот, өйдө төмөн болот. Кыргызстанда деле мына бүгүн ошо конституцияны мына Венеция комиссиясы айта турганын айтты. Кечөөкү мен биздин элчи, Венадагы элчинин айтуусуна караганда, ал айтып атат, ошо 10-жылы кенебей ушу алдыга кетти эле, партиялар начар деп ошондо деле айтылган. Мына биз азыр болсо ошону көрүп, биз мындай конституцияны алып атабыз деген мааниде ал элчи ошентип айтып атат. Мен айтат элем, бир күнү башташ керек да бул партиялардын түзүлүшүн. Такыр эле өзүбүздү жээрип эле, анан болбойт. Жапжаш мамлекетте партиялар жаңы эле башталган болчу да, мына болуптур 20 жыл өттү. 20 жыл мына жана экөөсү айткандай, бул деле бир кичинекей эле мөөнөт экен да. Ошон үчүн мына партиялар бутуна туруп атты, башталды. Мен оюмча бул биз үчүн, мына Кыргызстан үчүн бул өтө маанилүү бир этап. Мен жанагы партиялардын каржылоо боюнча маселени айтып кетип ким келет да кайта эле. Биз ушул партиянын каржылоосу боюнча азыр Жогорку Кеңештин алдында закон жатат. Ал закон боюнча 2 окуудан өткөн. Бул Айнура Алтыбаеванын закону экен. Ушул закон өтсө, бул өтө туура болот эле. Анткени биз партияда ачыктык болуш керек. Мына биз айтып атпайбызбы, партиялар булар болсо олигархтардын партиялары, бул жерде үдөмүк акчалар, акчасы барлар эле партияны түзөт экен, анан тиги анан бу деп. Биз ошентип мындай бир ушундай бир раковый шишикти жарышыбыз керек. Биз сөзсүз мына азыр ачыктыкты киргизишибиз керек партияларга. Биз ушул жаңы айданды өздөштүрүшүбүз керек. Бул кандай каржылоо, партиялык каржылоо деген, саясий каржылоо дегенде. Эми бул жагын айтсаң эле, анан кийин мына батыш тигинти, анан батыш минтти деп эле ошентип эле чыгышат. Стереотиптин коркунучтары да. Батыш мына үйрөтүп атат. Батыш ошол Япония, Кореяны деле үйрөттү. Мына батыш болсо ошо Бразилия, Чилини деле үйрөттү. Азыр биз алар технология жагынан алдыда экен, биз болсо ошону азыр өздөштүрүшүбүз керек. Россия менен Казакстан деле ошону үйрөндү. Ошондуктан мен айтат элем, мына биз сөзсүз ушуну өздөштүргөнгө аракет жасашыбыз керек. Мына Россия менен Казакстанда кандай чоң аракет жасайт бийлик, аларды өстүрүп ошол партияларды. Аларга мамлекет бюджеттен бөлүп берип атат акчасын. Алар болсо ошо эл менен иштеп жатканына акча берип атат, масс-медиага акча берип атат, ошолорду көрсөт деп. А биз болсо мына кургак өзүңөр тургула, же болбосо ошо олигархтардын акчасына таянгыла деген мааниде такыр. Мына мындай талкуулоо болсо эле, жок бизде эл жээрийт, анан кийин болбойт деп ошентип депутаттар кылып эле коркунуч болот экен. А мындай бир сол жагынан оң жагынан алып ошол жакта тиги партиялардын бүгүнкү 5 партия, мисалы 6 партия Жогорку Кеңеште, ошолордун кайсы акча менен жылып атышат, кимдин акчасы дегенге биз эмнеге мындай бир
коомчулук катары кызыгып ошонун баарын бир анатомиялык мындай бир неметпейбиз да. Бул менин оюмча өтө маанилүү. Анан жана батышты айтып атабыз. Ой, слушайте, эми булар жардам сыяктуу бизге ошентип только үйрөтүп атат. Кантиш керек, кантип окутуш керек, кантип эсептеш керек дегенде. Мен карап көрсөм, ошо жалпы жардамдын ичинен дүйнө жүзү боюнча, эми биз жалаң эле Кыргызстан бар эмеспиз да. Африкада 60 мамлекеттер бар. Латин Америкада бир 50 мамлекет бар. Азияда канча бир 60 мамлекеттер бар. Ушулардын баарына жардам берет да, вот это общий объем помощи. Анан ошол жерден 1% балким 2% ошо партиялардын түзүлүшүнө берилет экен. Жалпы ушундай бир жардамдан. Биз бүгүн рыночный экономиканы үйрөнгөнгө канча акча алдык? Үйрөндүк, көп нерсени үйрөндүк. Бүгүн бизде ортоңку бизнес же болбосо майда бизнес дегендердин баары ошол технологиялар менен эле өсүп атат го. Эми болсо секторлордун баары ошолор менен кызматташтык. Ошондой. Эми болсо мынакей партияларды бул да бир жанагындай технологияларды алып келишибиз керек экен да. Ал жагынан да биз үйрөнүшүбүз керек экен да. Демек мен так жана катуу айтат элем, саясий каржылоо деген бул бизде такыр баягы дың жерде, такыр биз ошол жака баспай атабыз. Аны көрбөй атабыз. Аны укпай атабыз, угмуш болуп атабыз да. Аны болсо качан эле биз ошол жерге барып, ошол айданды, ошол теманы өздөштүрүбүз керек эле. Грузиянын мисалында бизде мындай түшүнүк бар эмес беле? Тиги эл аралык валютный фонд же болбосо дүйнөлүк банктан акча алсак, биз мамлекеттин мойнун капканга салып берип коебуз деген түшүнүктөр бар эле да. Бирок Грузиянын тажрыйбасы андай болгон жок. Тескерисинче ошо батыштын колдоосу менен мамлекеттик түзүмдү, демократиялык институттардын баарын калыптап алды. Демек баягы элдеги ошол пропагандалык коркунучтан чыга албай атканына канткенде бир элди агартып алабыз. Грузияны бизде Кыргызстанда Грузияны эле көп келтиришет мисалга. Эми мына жаныбызда Монголия турат. Ошо биз такыр Монголияны карабай койдук да. Мына алар болсо бизде өздөрүнүн консульствосун ачкан. Парламенттик абдан ушундай бир скромный адамдар. Монголия булардыкы бир $3000 бир адамга жанагы ВВПси. Эми биздики 1,5 миңге жетти дегендей. Монголияда алар ошо парламентаризм менен келе жатышат. Булар болсо мына бизде эле ушундай бир абдан өңгүл жол менен бара жатышат. Бирок токтоп калган жок, парламентаризмди токтотуп кескен жок. Ошо консенсус деген иштеп атат да ичинде, саясий күчтөрдүн ортосунда консенсус. Буларда деле оңой эмес ситуациясы. Азыркы демократиялык партиянын өкүлү болгон президенти Батулга, ал ошо мурунку президент менен жакшы эмес мындай өздөрүнүн отношениялар. Бирок ошондо да булар ушундай өңгүл жолдон өтүп кетип атышат. Мен ошого баа берет элем да. Эми булар ар бир өлкө, жалаң эле Грузия эмес, ар бир өлкө дүйнөлүк банк менен МВФтен алат кредитти. Биз мына дүйнө жүзүн баары эле алат. Япониябыз деле алат, Америка деле алат, баары эле алат. Эми мунун баарын мен ойлойм, биз жаманбы жакшыбы өздөштүрдүк. Бизде каржылоо жакта эксперттер бар. Биз мына Садыр Жапаров айткандай, мына биз өзүбүздүн карыздарыбызды былтыркы жылдын карыздарын быйылкы жылга да жетет деп атат. Ошондой аны кайта төлөгөнгө биз үйрөндүк. Демек бул жагынан менин оюмча проблема жок. Бул проблема жалпысынан эле ушу батышка биз баарыбыз каршы болуп турушубуз керек экен да. Эми ушул менин оюмча такыр бизде да ушу чоң өлкөлөр бири-бири менен азыр биз баарыбыз билип атабыз, түшүнүп атабыз. Америка менен Кытай,
Россия менен Америка булар чыннан эле ушул күндөрү булар бири-бири менен сүзүшүп турган кези. Абдан курч мындай бир противостояние деген болуп атат. Бирок биз ошого кирбешибиз керек да негизинен. Биз өзүбүздүн мындай өзүбүздүн жолубуз менен, өзүбүздө болуп аткан иштер менен алектенип, жардам дегенди туура түшүнүп, мына мисалы чет жардамы Кыргызстандын бюджетинде 10% так түзөт да. Мына биз 10% берип атат Кумтор деп сыйынып атабыз го Кумторго. Мына четтен келип аткан ушул жерде Бишкекте отурган 10 чакты батыштын, ошол эле чыгыштын, мейли Япония, мейли Корея ошолордун элчилери отурат. Ушу жалпы бизде 10%. Былтыр 2020-жылы 17%ке чейин чыкты. Анткени мына ковид менен ковидке туруштук берүүгө бул чыгып кетти да ошончолук. Эми муну деле биз туура түшүнүшүбүз керек. Өз убагында ошол Япония, Кореяга жардам берилип, аларга ошондой бир көмөк болуп, ошентип бул өлкөлөр бутуна турган болчу. Бул дүйнөлүк, сен ошолорго жардам бербесең, алар сени каптап кайта мына азыр Европаны качкындар каптап аткандай эле сага келет экен. Сен ошака Африкага апарып бербесең жардамыңды. Бул эми дүйнөлүк закон да. Мына сиз дүйнөлүк саясий тажрыйбадан жакшы самалыктарды айтып атасыз да. Бул маселени парламент өкүлдөрү түшүнүш керек эле. Алар түшүнгөндүн ордуна коомдун үрөйүн учуруп отурбайбы? Батышчылдар керек болсо сиздин дарегиңизге да айтат да. Өткөн митингде да урларды колдогон депутаттар да айтып атпайбы? Батыштан каржыланган уюмдарды токтотуш керек, азаттыкты басыш керек, жагын басыш керек, андай мындай дегенчи. Мына бийлик тобундагы ушулар элди каяка апарат? Эми биздин менин оюмча биздин максатыбыз мына ушу жаштар азыр шайлоочулар, булардын келечеги, мына биз деле чарчабай келе жатабыз, анткени биз ушу Кыргызстан үчүн бир жаркыраган келечек болсун деп. Өзгөчө мына жаштар азыр күчүндө, акыл эси толуп турган кезинде булар дүйнө жүзүнүн баарын аралап келди, сүзүп баягы неме келди, көрүп келди дегенде. Анан булар көрдү да, бул дүйнө деген башкача курулат экен. Дүйнөдө башкача ойлонушат экен. Анан бизде болсо мына азыр мындай көп билим керек экен. Мына Делиге барган 3 саатка жетпей эле самолет менен учуп барса болот. Эми Москваңыз 3,5 саат, биз эми ага көнүп калдык. 100 жолу барабыз дегенде. Бирок мына Делиң, мына Пакистан, Лахор деген жерлер, булардын баары жакын жерлерде. Булар биздин кошуналарыбыз. 1 саат жерде мына Синжан турат. Демек, булардын баарын биз түшүнүшүбүз керек да, билишибиз керек да. Бизге билим менен оюмча жетишпейт. Билим демекчи, билим. Керегем сагайтем келиним сен ук деген өрнөктү сиз көргөздүңүз да. Дүйнөлүк саясаттагы лидерлердин өмүр баянын таржымалын тиги Дэн Сяопиндан баштап Махатма Ганди, Черчиллдикечи ушуну барактагандар аз болуп атат да. Себеби саясий мектеп калыптанбай атат, саясий маданият калыптанбай атат. Ошол дүйнө лидерлеринин өмүр таржымалындагы эң аянычтуу тагдырларды, эң бир кейиштүү канчалык сыноолорду баштан кечиргенин чагылдырган эмгектер канчалык жетти деп ойлойсуз ошол саясий топтоолордо? Бул ар бир өлкөдөн да көз каранды. Мисалы мына Казакстандын президенти 5 тилди билет. Эми эң көрүнүктүү университеттерди бүткөн, оондун бир бөлүгүн башкарып келди. Ушундай киши кантип сүйлөйт, эмнени айтат, эмнени түшүнөт деген бул эми айырмасы бар да, туурабы да. Анан алардын парламентинде деле жанагындай Макалу дегендер отурбайт ал жерде. Демек, бул ошол баягы роль лидера, личности деген өтө маанилүү да. Булар ким эмнени ошондой талапты коюш керек да. Азыр жаштар бизге керек болсо азыр талапты коюшат. Алар айтышат кандай экен, эмне экен. Эми бизде мына жаштар өзгөчө IT жагынан, эми аларга жете албайбыз IT жагынан. Бирок
ошо саясий сен туура айтып атасың, ушу бизде деле ушундай клубтар болсо, ушундай бир мындай саясий партиялар ушуну жасаш керек болчу. Бир саясий клубтар, интеллектуалдар клубу сыяктуу. Саясий партиялар деле теманы көтөрүп, ушулардын баарын өздөштүрүш керек эле. Мындай бир кызыктуу тема кылып туруп. Мен андайды укпайм, саясий партиялар чын эле деңгээли жок да, деңгээл деген бул өтө маанилүү сөз. Мен саясатта жүргөн досторум менен да айтып көрдүм да, келгиле бир жаңы бир жөнөлгө уюштурбайсыңар, бир шахматтык мелдеш, ошо шахматтык тиги саясий партиялардын арасында жөн эле акыл мелдеши кылып, ошол шахматтагы эрежедей саясий маданиятты калыптандыруу үчүн керек бирөө ишке ашырган жок. Жок, биз менин оюмча Кыргызстан жалпысынан алдыга эле кетти, саясий жагынан, демократия жагынан биз башкаларга үлгү көрсөтө турган өлкөбүз. Мына мен сен жана айтып атпайсыңбы, могу жаштар деп. Данияр Аманалиев мисалы мага айтып атат, биздин дейт IT эксперттер дейт, алар ушу башкаларга караганда алдыга кеткен дейт. Алар дейт ушунчалык алардын кандай тиешеси бар? Алар IT жагында десем, ал айтып атат, булардын дейт эмгектери, булардын результаттары башкаларга караганда чындан эле мындай жакшы сатылат, жакшы алынат дейт. Демек бул эркиндик деген, бул жанагы сен айтып атасың азаттыкка каршы, анан азаттык чукуп атса, коррупциянын баарын чыгарып атса, эми сөзсүз каршы чыгат дагы. Биз ошо айтып атсак мамдай болбойт деген. Эми мен оюмча бул согуштун деле балким биз да ошого тыгылып атабыз. Жанагынтип Магнитский листке кирип атканыбыз, бирок бул бизди тазалап атканы да. Бизде бир эле азаттык эмес, демократиялык институттардын көбүн талкалап жок кылгысы келгендер бар да. Кечээ түндө эле окудум, Facebook'та бирөө жүрөт да. Мен демократияны Кыргызстанда жок кылга акыркы каным калганча күрөшөм дегенчи. Анан бирөөнү илип койтур, баягы мүмкүн ЛГБТ өкүлдөрүнүн бирөөсү апасы менен ортосундагы конфликтти көрүп атат да. Мына демократия деген ушул экен деген. Эркиндиктен кайра коркуп атышат да. Коомдун айрым мүчөлөрү. Эми Олжобай, бизде жапайчылык да көп да, эми мындай баягы абдан эле биз жаштардын баары эле мына алдыга умтулуп аткан десек туура эместир. Ошо баягы ошол Эдил айтып кетти го, мына эми азыр 2005 жыл, 2010 жылкы революцияны көргөндөр, анан кийин болсо ар кандай талкалоону көргөндөр. Эми ошондой жаштар ушундайлар деле көрүп калды да акыркы. Мен ага кошот элем, эми ушундай бизде Хунвейбин керек болсо, ошондой да муун болуп калды да. Хунвейбин десең, алар кимдер дегендер толуп атат да, ошондойлор билбегендер. Демек, мына биз билебиз да, бул Кытайдын тарыхында кандай негативдүү ролду ойногондорун булардын. Демек, мына биздин баарыбыздын коомдун милдети бүгүн билим биз таратышыбыз керек, чарчабашыбыз керек. Биздин жанагынтип атка менелер окубаса да, биздин фонддон жанагындай китептерди Черчилль, Кеннеди, биз мына жаңы эле Ал-Мактум, Рашид Ал-Мактум, Араб Эмиратынын башчысы жазган китепти чыгардык. То есть башка өлкөлөрдө ошондой бир натыйжа алып келген лидерлерди тартуулап атабыз да өзүбүздүн элге. Биринчи жолу кыргызча, анткени эми орусча толуп атат. Болгондо түп нускадан котортуп атасыздар. Черчилль жөнүндө 100 китеп бар орус тилинде. Бирок биз ошо Черчилльдин сөздөрүн атайын азыр ошентип которуп, бул Улуу Британия деген бул демократиянын бешиги деп атабыз. Демек, билсинчи, бул кандай сөздү ошол жерде парламенттен сүйлөш керек экен деп ошентип атайын которуп атабыз да. Эми аны окубаса, эми биз кантип окутабыз?
Мен алардын аялдарына, балдарына кайрылат элем. Могу атаңар окусун бул мындай китептерди. Билсин бул парламентке барганда жөн эле унчукпай, балыктай болуп отурбай, ушулардын баарын окуса, адам деген үйрөнөт, көп нерсени билет деген мааниде. Ошондой эле мына мен айтат элем, биз үчүн мына жалпысынан бу демократия деген өтө маанилүү экен. Бунун баасы бар да. Мына мисалы биз Кыргызстан 2010-жылы ушу жарымтай эркин өлкөлөрдүн немесине жарым жартылай ошого киргенбиз да, ошол замат 2010-жылы. Бизде сөз эркиндиги, бизде мына жанагы чогулуштардын эркиндиги, ушулардын баары пайда болуп, азыр мына ушул 2021-жылдан баштап биз болсо мындай бүдөмүк зонага түшүп калдык. Грей зона деп коет, серая зона деп коет, ошого түшүп калдык. Мунун баасы бар. Баасы бар дегеним анткени демократия болобу, инвестициялар только конкуренция болуп аткан жерге, экономикалык жана саясий конкуренция болуп аткан жерлерге, ошол жерге келет. Мисалы мына президент Жапаров айтып атат, мен жанагы Асем оглунун китебин окудум дейт. Эмне себептен бир топ өлкөлөр кедейлер, а бир топ өлкөлөр болсо бай деген ушундай абдан атактуу китеп бар. Ошол китепте да жазылып турат. Мына так ушул мына демократиянын баалуулугу, демократия болсо, ошо жерге инвестициялар келет деген так таамай ушунун баарын ошол бир 500 барактык китеп го, ошол жерде жазылып турат. Демек биз мына балдар, биздин жаштар да ошону түшүнүш керек. Биз болсо айырмабыз башка чөлкөмдө, ушул чөлкөмдө. Да, автократия өлкөсүнө келип, хан эмне деди, ошону аткарганы, ал болсо сөзсүз мындай бир ыңгайлуу, бир мындай короткий срокко абдан эле ыңгайлуу. Бирок баягы көп убакытка, созулган убакытка бул болсо иштебейт. Ошон үчүн мына биз өзүбүздүн элибизди да ушундай түрдө, ушундай манерада өстүрүшүбүз керек. Аларды болсо тарбиялашыбыз керек ушундай манерада. Ошон үчүн биз, мен оюмча, азыркы НПОдо болобу, азыркы ГЭСте иштеп аткандар болобу, жарандык активисттер болобу, булар түбөлүк иштеп атышат. Кыргызстан ушундай болсун, ушундай өлкө, ушундай сапаты, ушундай контенти деген мен оюмча бул түбөлүктүү иш. Байкап атасызбы, сиз айткан ошол бейөкмөт уюмдар менен жарандык активисттердин арасында идиректүү, билимдүү жаштар абдан көп да. Бирок алар негедир парламентке жете албай эле, баягы эле базаркомдор, ошол олигархтар жетип калып атканда шарт атат. Олжобай, мына азыркы шайлоолор келип атпайбы местный? Биз сразу эле ошо парламентке барышыбыз керекпи? Мына ушинтип башташ керек да. Жергиликтүү. Булар болсо ошо чет мамлекеттен окуп келип, ошол жакта калып калбай, бияка келип, иштеп, мына ушул жерде бизнестерин гүлдөтүп, ачып, эми болсо мына биз сөз өзүбүз ошо шаарда чечишибиз керек экен деп турган кези. Эми сөзсүз мына климат ушундай да, экономикалык, инвестиционный климат. Азыр курулушта болуп атат баары. Инвестициялар ошол жака кетип атат, анан баягы курулуштагы бизнесмендер мындай бир тонду неметип атат да, билдирип атат да. Ошо абдан эле коррупционный жак болуп кетти ошол жагы. Бирок жалпысынан мына татынакай биздин жаш жигиттер, бизнесмендер, мен оюмча мына ушулар, мен сүйүнөм, биздин келечегибиз мен оюмча мындай бир жакшы эле. Алардын көз карашы, сен айткандай, мына лимон деген жана Акипресстин эмесин окусаң, канча жаштар окуп атат чет мамлекетте. Кандай гана дүйнөлүк фирмаларда иштеп атышат. Бизде мына азыр университеттерде ушу мен оюмча биздин билим берүү жагына биз көңүл бурбай атабыз да. Мына азыр ушу ковидтен кийин эки тармак, бирөө билим берүү,
берүү, экинчиси болсо саламаттык сактоо. Ушул экөө абдан маанилүү, чоң приоритет болуш керек эле. Биз ушуну көтөрө албай атабыз. Мен ойлойт элем, ушу журналисттер болобу, ким болсо да ушул эки тармакты көтөрмөлөп, ушул жерде иштеген адамдардын баарын көкөлөтүп, ошолорго көңүл буруп, ошолордун проблемаларын айтып турушса, менин оюмча биз ушундан да жол ачып кетет элек да. Билимдин приоритетин айттыңыз, эми жүрүм турум маданият жөнүндө да сөз кылалы. Жеке өзүңүздүн мисалыңыздан айтайын. Сиз баягы депутат болуп турганда 2006 жылдагычы көрүп аттык коомчу 2007 жылы канчалар өлүп атты, атылып. Сиз ошондо жандоочу жок эле, кызматтык машинаңыз жок эле. Мен сизге үйүңүзгө бир нече жолу барып интервью алганда, тияңызда кухняңызда тамагыңызды чыркыратып, буяңызда момундай кагаздарыңыз чиймелеп, бирденке жаза коюп, дүйнөлүк жаңылыктар эмне болуп атат, анын мыйзам базасын менен ушундай тытынып иштеп атканыңызды көргөндө ойлодум эле да. Эженин ушунчалык жупунулугу, жөнөкөйлүгү, анан бирок элдин алдына чыкканда сиз баягы өтө катуу кишидей көрүнөсүз да. Анан бирок сиз ушул өрнөктү биздин эл өкүлдөр кантип үйрөнүш керек? Ушу жүрүм турумга сөзсүз эле жанында жан сакчы алып жүрүш керекпи? Сөзсүз эле казынадан жанагы эбегейсиз чыгымдар кеткенине жол бербөөнүн кандай жолу бар? Эми сен жан сакчы тиги бу деп калдың. Мени аныс тиле жерип келатпайбы тиги бир жерде кол топтоп, сизге кол топтоп атышат ошо каршы дегенде. Эми мен айтышым керек, ал болсо ошо президент, мурунку президент катары закон боюнча, закон менен ошентип мен баягы бүгүнкү күндөгү ситуация ошондой болуп атат. Бир нерсени тактап коеюн. Жаңы конституция боюнча статус деген калып атат. Экс-президенттин статусу калып атат. Мен айтат элем, мен ага жулунган жок болчумун, ал мага берилген статус. Бизде Кыргызстанда биз баарын ушу Россияда кылабыз да, ошо чындан эле алар биз үчүн үлгү болчу да. Мен ошол статусту алып салса деле мен экс-президент болуп кала беремин. Статус боюнча, статустун негизинде закон чыгарылган. Ошентип жанагындай пенсия, мен пенсия курагында, жол болсо, мен пенсия курагында болбосом, анда стипендия катары ошондой болот эле. Жанагындай жан сакчы, жанагындай үй резиденцияда ушундай нерселер так Россияныкындай кылганда, вот мына Горбачев азыр деле ошондой жашап атат, Ельцин деле ошентип жашап өтүп кетти. Биз аларды туурап ошентип жасаганбыз. Мына Украинанын баары эле ошондой, Казакстандын, Армения баары эле ушундай да. Бирок бизде Кыргызстанда башкача көрөбүз бул маселени, башкача ойлонобуз десе эл. Мына азыркы конституциядан анда ошол статус дегенди алып салыш керек. Азыркы конституциядан. Эми биз такыр эле эч бир тешигинен кире албай атабыз го бул конституцияга. Ошо ойдон мана кетти деп. Бул болсо мына азыркы президенттер үчүн жазылып аткан конституция болуп атат да, ошолордун келечеги үчүн. Демек, ошентип кетиш керек болчу. Ал биринчи. Экинчи болсо, мына мен мисалы аныс деле алып аткан акчамдын 1/3 бөлүгүн качан эле берип салгам. Таң калам да бир нерсеге. Мына бир жерде отуруп кыйналып, жанагы бир жаш жигиттер отуруп чогултуп атышат акчасын. Жана подпистерди чогултуп атат. Эмнеге биздин иликтүү журналистке чек дегендер, факт чек дегендер ушуну сурап эле койбойбу? Канча алат экен? Каяка кетет? Тиги мына мисалы бизде соцфонд деген бар, президентский аппарат деген бар. Анан кийин жанагы кайтарчы балдарга миллион деп. Эми укмуштун баарын, калптын баарын эле уруп атышат да. Ошонун баарын эмнеге сурап койбойт мисалы? Это же жоп-жөнөкөй да. Ал болсо, мына мен айтат элем, ошондой акча төлөсө мисалы жанагы бодигардтарга, анда тим эле очередь турат эле го ал жерге, мен болот элем деп. Мен 80 миңди аламын, 80 миңдин ошо мен дагы бир нерсени айтып коет элем. Ушуга жакын акчаларды бая күнү 150 генералдар тизмесин берди го. Ошолордун баары эле ушундай эле акчаны алышат.
Ооба. Ошолордун ичинен дагы депутат болуп аткандар, мисалы бүгүн жумушта жүргөндөр, алар пенсиясын да алат, зарплатасын да алат. Анан мен ойлойм, бул баягы жана мен айтып кеттим го, бул жана хунвейбиндер да, чынын айтканда. Бул болсо биздин элди, өлкөнү ушундай бир жамандыкка, караңкылыкка түртүп аткан эле адамдар дейт элем. Мен өзүм абдан жеңил эле сезем. Анткени мен ал акчаны өзүм эле жеп, өзүм эле жыргап, шуба, анан бир сонун көйнөктөрдү алып аткан киши эмесмин. Агартууга жумшап атканыңызды көрүп атабыз. Мен ошо фондту кармап, ошо фондту да канча керектүүлүктөрүн жаап, ошентип жүргөнүм. Менде эле алып аткан адамдар, алар үйүндө эле отурат го, чай ичип. Сиздин 80 миң сомуңузчу, пенсиячы, соону эшпейт. 200 миң сом пенсия алган генералдар бар. Мен жакында эле бир генерал менен сүйлөшүп, тиги ошол айына 200 миң сом алар деген октарынын жытын билбей кабинетте отуруп генерал болгондорчу. Ошолорду эмнеге сурак алышпайт, ошолорду эмнеге иликтөөгө алышпайт? Жок, сурак иликтөө керек жок го, просто мамтип эзилдөө дегенде. Алар болсо генералдар, таможнядагы генералдар алып жүрөт, бүгүн налоговыйдагы генералдар алып жүрөт. Эми өзүң айткандай октун жытын билбегендер. Эми мындай да бул абдан мен оюмча бул саясий эле заказ. Саясий заказ катары аткарылып атат. Мен болсо аны биз канча саясий күрөштөн өттүк. Ооба десеңиз. Мен жүргөн жерде эркектер барбай койду эле го. Мен барган жерге. Анан эми азыр болсо түштөн кийин эмне эле мага асылып атканда мен таң калам. 2010-жылдагы жана сиз менен иштешкен генералдардан Алик Орозов, сиз жөнүндө портретиңизди жакшы жазган, Орозбек Молдалиевди айтып жүрөт, Эмилбек Каптагаев. Кандай шартта иштегениңиздерди, күн-түн тыным билбей тыпырап эл аралык коомчулук менен иш жүргүзгөндө ошол тарых үчүн, слушай, тарых бир күнү баягы Улан Байкуш айткандай, өлгөндө эле баркыңды билет экен дегенде, биз да ошону менен жүрөбүз бүгүн. Эл өз пайгамбарын тааныбаган эл болуп атабыз да, анан көзү барында албетте баркын баасын билбейт экенбиз. Бирок урматтуу көрүүчүлөр, биз эжекенин эң жөнөкөйлүгүн, жупунулугун, маданияттыгын немен көргөзгүбүз келет. Эженин могу кол жазмалары мага качантан тааныш да, мынтип сууну алдыбызга коюп алып эле ичебиз. Могу китептериңиз жөнүндө маалымат бериңизчи. Негедир сиздечи момундай кол жазмалар көп да, мен Салжанкеникинен көп көрчүмүн, Ишем Абдыразаковдукунан. Үйүнө барсаң иш үстөлүндө дайыма эле ушу чиймеленген чай менен. Бул бир кыргыз коомуна маалымат жеткирүү да, жаңы дүйнө тааным. Ошондуктан бул кагазга чукул эмес да, элчи адабиятка чукул болбой атпайбы биздин элчи. Ошон үчүн бул маанилүү, мен ошон үчүн могу деталды көргөзөйүн деп атпайм. Могу китебиңиз эмне китеп экен? Мен бүгүн бул передачага даярданып, анан кийин саясий каржылоо, партиялардын каржылоосу деген китеп бул. Айдия деген эл аралык уюм бар, ошону окуп чыктым. Азияда кандай экен, Европа кандай экен, биздин өлкөлөр, анан көп нерсе мына ушу жаштарга да кызыктуу болот окшойт. Биз өзүбүздү өзүбүз жээрибиз го, мына сатып алды тиги голосторду, анан тигинти. Бул дүйнө жүзү боюнча баарында бар да. Мисалы мына Таиландда ошо эртең шайлоо болот деген күндү ит кабат турган түн деп коет экен. Иттер кабат экен да. Ар бир үйгө 3-4 ар кандайлар келип ошо тыштайт экен да. Бергендерин айтсаң, неме таң каласың. Кофе берет экен, анан жанагы гаджеттерди берет экен, анан ар кандай эмнени гана бербейт. Тоюн жасап берет экен бирөөнүн. Биздикиндей эле да, көп нерсе биздикиндей эле экен. Бирок мен Угандан мисалына абдан таң калдым. Ошо 300 миллион долларды Мусевени деген азыркы президенти коротуптур бир акыркы шайлоодо. Почти 9 000 долларга чейин бериптир да шайлоочуларына. Мен ойлойм, бул өтө эле бир биз үчүн таң калыштуу да. То есть
кайсы жерде болбосун мына ушинтип башталган экен. Бирок аягында мына мисалы Улуу Британияда бүгүн ар бир партияга акча бөлүнөт шайлоодо. Мына ушул акчаны пайдаланасыңар деп. Ошол акча менен барып ошо агитацияны жасашат, ошол акча менен жүрүшөт машина менен и так далее. Бирок мен жана айтып кеткендей ушу финансалык саясий каржылоо деген бул өтө маанилүү маселе. Ушуга биз киришибиз керек, ушуну менен биз алектенишибиз керек. Биз өзүбүз деле өзүбүз жийирип эле да бизде да парламенттин ичинде жанагындай криминалдар да кирип кетип атат. Жанагындай абдан уят нерсе. Биз эми таза жерден чыктык да. Совет заманы таза болгон экен да негизи. Коюңузчу совет заманын мактабаңызчы. Парламентте мындай кишилер жок болчу. Чынын айтты. Баарын эле силер да баарын жамандабагыла. Бирок партия болсо коммунисттик партия. Силер баарын жамандабагыла тоже, понимаешь? Ал жерде да ошо күчтүү жактары бар болчу. Ошон үчүн мына баягы легендарный парламентте криминал жок болчу, 100% жок болчу. Мына ошондой. Кантип жеккен криминал жок болчу. Жашыруун өлкөдө айтылган эмес да. 90-жылдарда тимеле агындын үстүнөн аккандай эле болуп чыкты го. Криминал дүйнөсү кандай үрөй учурган. Сиздин эң таң калганым дүйнөдө эмне процесс болбосо кабардар болуп турасыз да. Кээде жанагы шилтемелердин жөнөтүп калабыз WhatsApp'тан жанагы бир өтө баалуу маалыматтарды издегенге да убакыт керек да, чороо керек. Кантип убакыт табасыз? Жаштардан тең калышпаганга, артта калбаганга. Биринчиден тилдерди билгиле. Чет тилдерди билгиле. Информациянын баары эле орус тилден келбейт да. Сөзсүз, мына башка тилдерден келип атат. Анан эми каалайсызбы англис тили бүгүн дүйнө жүзүн каптап турган кези. Демек мына тилдерди билгиле. Экинчиден болсо эми ар бир адам ошо биз дүйнө жүзүндө материалдык бакубаттуулук деген бул өзүнчө эле бир приоритет. Баары эле ошентип эле сопсону эле жашайбыз дейт. Бирок интеллектуалдык элита да бар дүйнө жүзүндө. Биздин Кыргызстанда да. Мына мисалы мен таң калып калдым акыркы жолдору. Өзбекстанда ушундай чоң аудиторияларда лекцияларды окуп атышат. Мирзиёевдин өзүнүн кызы аялдар жөнүндө кандай окумуш, жаңыбарлыктар, жаңы түшүнүктөрдү айтып жаш окумуштуулар окуп атат. Бизде андай жок го такыр. Бизде андай жок. Биз качан ушундай Данияр Аманалиев жазып атат го шаардык жаштарга өзүнүн бир контентин түзүп уюштуруп атат ошондой интеллектуалдык багаж бер Данияр Аманалиевчи. Бирок мен ойлойм бул да биз үчүн бир мисал. Өтө креативдүү мындай иш-чараларды уюштуруп атышат да. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Роза эжекебиз менен ымандай сырын айттырдык бүгүнчү. Келип бергениңизге рахмат эже. Рахмат. Рахмат сизге. Рахмат.